Мейкиндикке жол ачкан жебе. Жогорку класста окуган учурда тентектиктерди көп кылдым. 3 жолу жаза алдым. Класста калып кетпей, мектепти бүтүрө алганым кокустук эле болду. Акыркы класста тентектигибиз да күчөдү. Башка бүтүрүүчү класстар сыяктуу биз да мектептин эң улууларыбыз деген эркелик, эркиндик бар эле. Мектепте жаңы жаш мугалим келди. Музафер Эймая. Музафер агай бизге диндер тарыхы жана риторика сабактарынан берет эле. Жыл бою агайыбыз биз менен дос болду. Биз менен чогуу топ ойноп, чай ичип, маек курар эле. Көп жолу кечиндесе агайдын үйүндө чай ичкенче айрым темалардын тегерегинде сүйлөшчүбүз. Кээде агайдын сабагында да тентектик кылып койчубуз. Агай болсо биздин тынчтандыруу үчүн сөөгкө жете турган сөздөрдү айтаар эле. А биз уят болгонубуздан аргасыз күлчүбүз. Агай да биз менен кошо күлүп бүткөн соң сабагын улантар эле. А биз тентектик кылуудан уялып калчубуз. Риторика сабагында класстагылардын баары чакан болсо да түшүнүгүн айтып берүүсү керек эле. Менин эң алгач сабак түшүндүргөнүм риторика сабагынан болду. Жыл аяктап калды. Юнус Эмре жумалыгында агай сахналык көрүнүш уюштуруу жөнүндө айтты. Коомдук иш-чаралар көбүнчө жакшы окуган тартиптүү окуучулар менен өткөрүлгөндүктөн мен жана менин тентек досторум кол көтөрүп мен аткарам деген жокпуз. Музафер агай Юнус Эмренин ролун Юнус Эмре ысымдуу Таекемдин баласына берди. Анан бул оюнда 2 окуучу роль алат. Бири Юнус Эмрени аткарат, ал эми экинчиси аны жолдон чыгарууга аракет кылган, напсисин башкача айтканда шайтанды аткарат деп айткан соң, Музафер агай мага кайрылып, шайтандын ролун сен аткарасың, Саид. Сенин жагымсыз бир күлкүң бар го, сахнада дал ошол нерсени күтөмүн деди. Ошол учурда мен мугалимдердин кыжырына тийип, досторумду күлдүрүү үчүн башкача каткырык салчумун. Музафер агай менин бул күлкүмө канча ирет күбө болгон. Сахнага кирерде дал ушул каткырыгың менен киресиң жана бир канча ирет ошол каткырыгыңды кайталайсың деди. Бир нече күн даярданып шайтандын ролун мыкты аткаргандыгыма байланыштуу жыл аягына чейин бир канча роль алдым. Анан да ал ролдордун баары жаман окуучу, мас адам сыяктуу ролдор эле. Музафер агайдын риторика сабагында үйрөнгөндөрүм жыл ичинде аткарган ролдорум менен бирге сахнанын жана адамдарга бир нерсе айтып берүүнү жактыра баштадым. Бүгүнкү күндө конференцияларда Түркиянын 4 бурчун кыдырып жүргөнүмдө өзүмө болгон ишенимдин артышына себеп болгон Музафер агайга карыздармын. Жогорку класста окуган Токаттын Турхал районунда ар дайым конференция бергенимде Музафер Эймия агайымды эскерем. Мектепти аяктаган 1993 жылдан бери агайымды ар дайым эстейм жана дуа кылам. Үмүт кыйраткан жебе. Карабүк билим берүү жана муфтийлик конференцияларына катышуу үчүн бир канча күнгө Карабүккө кеттим. Бир мектептин мугалимдерине семинар өткөн соң конок үйүнө келдим. Күн бою 3-4 семинар өткөнүмө байланыштуу чарчаган элем. Мектептин мүдүрү менен дагы бир канчалы жолдоштор менен чайга келдик. Чай ичип жатканыбызда мүдүр өзүнүн математика сабагын кантип жек көрүп калгандыгы тууралуу сөз баштап калды. Буга чейин көп эле эскерүүлөрдү уктум, бирок бул окуя менде катуу таасир калтырды. Эмгек ардагери болушуна аз калган мүдүрдүн бул окуясын уккан соң муну сөзсүз жазарымды айттым. Окуя жогорку классты жаңыдан баштаганда болгон. Башталгыч класста эң жакшы окуган сабагым математика болчу. Математикалык маселелерди чечүү мен үчүн рахат тартуулайт эле. Бир гана классташтарым эле эмес, бүтүндөй мектеп мени математикага болгон шыгымды билишчү. Мен досторума караганда көлөмдүү болчумун. Орто мектепте жаңы мугалимдер, жаңы достор менен тааныштым. Лицейде класстагылардын дене мүчө жагынан чоң болчумун. Математика мугалимибиз аябай корс эле. А бирок мен мурункудай эле сабактарымды кунт коюп угуп, жазууну уланта бердим. Үйгө барганда эң биринчи математикадан жазгандарымды кайталап окучумун. Бир күнү агай доскага узун мисал жазды. Класстагыларга мыскылдаган көз караш менен карап, "Көрөлүчү, бул мисалдын жообун чыгара тургандар бар бекен?" деди. Менден башка эч ким кол көтөргөн жок.
доскага дароо чыгып татаалдыгына карабастан мисалдын жообун катасы жок чыгардым. Агай доскадагы жоопту 2 жолу текшерип чыкты. Адегенде мага мыскылдаган көз караш менен карап, класска кайрылып, бул мисалдын жообун ушул өгүз чыгардыбы, деди. Класс дуу күлүп жиберди. Мен мактоо, ыраазычылык күткөн жерден баарына уят болдум. Менин эч ким чыгара албаган эсептин жообун тапканымды айтуунун ордуна мени мыскылдап бүт класска уят кылды. Орундукка отурганымда көзүмө жаш тегеленип ыйлап жибере жаздап, өзүмдү араң токтоттум. Ошол күнгү үйгө барарым менен математика китеби менен дептеримди жыртып таштандыга таштадым. Ошол окуядан тартып лицейди бүткөнгө чейин математика сынактарымда кыйналчу болдум. Бүгүн мынтип ардагер болгону турганда да математика сабагын жек көргөндөрдүн катарындамын. Бир ооз сөздүн адам баласынын жашоосунда ушунчалык күчтүү таасирге ээ болуусуна, анын ички маңызы гана эмес, анын кимдин оозунан чыгып жаткандыгы да маанилүү роль ойнойт. Мугалимдердин оозунан чыккан сөз жебе сыяктуу, ал окуучунун чоң үмүттөрүн кыйратпоосу керек. Үмүттөрдү эмес, үмүтсүздүктөрдү бутага алган мугалимдер көбөйсүн деген ниеттемин. Инсандын мээсине кеткен жол жүрөктөн башталат. Атактуу сүрөтчүлөрдүн бири өзүнүн сүрөт көргөзмөсүндө жүрүп келгендердин арасынан бир адамдын бир сүрөттү узак убакыт бою тигилип караганын байкап калат. Башында анчалык маани бербесе да, акыры чыдабай жанына барып, "Баары жайындабы, мырзам? Көптөн бери бул сүрөткө тигилип турасыз. Бул сүрөттөрдү мен тартканмын. Жаңылыштык бар бекен?" деп сурайт. Сүрөткө жакшылап маани берип караган соң, "Ооба, бул жерде каалганын сүрөтү турат. Бирок анын туткасын көрө албадым. Чын эле жакшынакай сүрөт. Бирок ушундай укмуш сүрөттө кантип каалганын туткасын тартканды унуттуңуз дептир." Сүрөтчү: "Туура айтасыз. Бул жерде туткасы жок каалга тартылган. Бирок мен тутканы тартууну унуткан жокмун. Бул эшик инсандын жүрөгүнүн каалгасы. Анда тутка болбойт. Анткени ага кириш үчүн ээсинен уруксат алуу керек." деген сөздөн кийин жашоосундагы эң сонун сабак алган сүрөт ышкыбозу сүрөтчүгө өзүнүн ыраазычылыгын билдирүү менен бирге ага ийгилик каалады. Ооба, инсандын жүрөгүнүн каалгасында тутка болбойт. Ээси уруксат берсе гана кире аласыз. Эң оор жана түбөлүктүү багынтуулар жүрөктөрдү багынтуу аркылуу орундалуусу акыйкат экендиги мындан ушундан улам айтылып келет чыгар. Жаман сабак болобу? Кайсы кесиптин ээси болсок да алгач кардарыларыбыздын көңүлүн алуубуз керек. Өзгөчө мугалим болуп, башкаларга бир нерсе үйрөтө турган болсоңуз, анда бир нерсени сөзсүз аткарууңуз абзел. Анткени окуучунун жүрөгүнө кире албаган болсок, анын акылынан орун ала албайбыз. Баарыбыз окуучу болдук, баарыбыз мектеп партасында отуруп билим алдык, баарыбыздын жактырган жана жактырбаган сабактарыбыз болгон. Окуучу мезгилинде кайсы сабакты эмне үчүн сүйүп, кайсы сабакты эмнеге жек көрүшүңдү ойлонбойсуң. Чындап эле сүйүктүү жана жек көргөн сабактар барбы? Окуучулар сабакты эмнеден улам жакшы көрүшөт жана эмне үчүн жек көрүшөт? Негизи жакшылап карай турган болсок, баары таптакыр башкача болуп чыгат. Сүйүктүү же жек көргөн сабак жок. Жакшы көргөн мугалимиңиздин сабагы же жек көргөн мугалимиңиздин сабагы бар. Сабак сүйүлбөйт, сабакты түшүндүргөн адам сүйүлөт. Сабак жек көрүлбөйт, сабакты берген адамга болгон жек көрүүбүз, сабакка болгон сүйүүбүздү жок кылат. Өлкөнүн келечегин тарбиялоо деген чоң жоопкерчилик ээлери болгон мугалимдерге ушул акыйкатты эске салуу максатында калемимди колго алып отурамын. Мугалим класска киргенде окуучуларды сүйүнүч, бактылуулук сезилип турса, ошол класста билим берүү натыйжалуу болот. Андыктан мугалимдин эң алгачкы аткаруучу иши окуучунун жүрөгүнөн орун алууга аракет кылуусу. Окуучулардын жүрөгүн багындырып алган соң, аларга үйрөтүү оңой болот. Бул биздин кайсы сабакты берип жатканыбыздан да маанилүүрөөк. Менин бир досум дене тарбия сабагын жек көрөрүн айтчу. Себебин билген соң эч таң калган жокмун. Окуучуларга дайыма акараат келтирип, мүмкүн болгон жерде таяктаган мугалимдин сабагын эч ким жактырбайт. Мугалим окуучунун жүрөгүнө үңүлүп кароосу керек. Ал жүрөктө өзүнүн ысымын көрө алган болсо, анда алдыда анын иши оңой болот. Анткени инсандын борбору анын жүрөгү.
Борборун багындырып алган соң өлкөдө өзүң каалаган өзгөртүүлөрдү киргизе аласыз. Окуучулар сиз класстын эшигинен киргениңизде сүйүнүп жатабы, же сиз класстын эшигинен чыккандабы? Чырпыктан чынарды көрүп жатасызбы? Чырактар өчтү, тасма башталды. Экран бетинде болгону 2 кол көрүнүп турду. Кичинекей наристенин колун чоң кол кармоого аракет кылып жатты. Анан боектор барган сайын начар көрүнө баштады. Элес булас абалга келген фильмдин бул көрүнүшүнөн соң арт-артынан башка көрүнүштөр көрүндү. Биринчи көрүнүштө бир кол тапанча кармап картайган аялга мээлеп турду. Экинчи көрүнүштө болсо бир кол тамырына героин сайынып жатты. Үчүнчү көрүнүштө болсо бир кол бомбанын убактысын орнотуп жатты. Төртүнчү көрүнүштө болсо бир кол экинчи колдон пара алып жатты. Бешинчи көрүнүштө болсо бир кол кассанын кодун бурмалап жатты. Алтынчы көрүнүштө болсо бир кол өзүнө сунулган колду түртүп жатты. Жетинчи көрүнүштө болсо бир кол түстөр кайрадан жанданды. Сүрөттөр даана көрүнө баштады. Экран бетинде 2 кол гана турат. Кичинекей колду чоң кол кармоого аракет кылууда. Бардык терс көрүнүштөр азаптар сунулган колду убагында кармай албаганынан башталды. Ал кичинекей колду убагында кармай албагандар кийин аны издесе да таба алышпайт. Колдор бош калбоосу керек. Кылмыш кылган колдор да бир убакта кичинекей эмес беле? Желим жыттанган колдор да бир учурда наристенин жыпар жытына бөлөнүп, энесинин койнунда уктабады беле? Ушул кандуу колдор да бир учурда сүт жыттанчу эмес беле? Ушул жаман сөздөр менен баарын тилдеп жаткан ооз бир убакта курсак айтса, апа, суусаса суу, араң гана апа, ата дечү эмес беле? Ошол сүйкүмдүү колдорго бүгүн эмне болду? Ал колдорго куралды ким берди? Ал колдорго желимди ким берди? Ал колдорго бычакты ким берди? Ал ооздорго жаман сөздү айтууну ким үйрөттү? Ал сунулган колдорду ким кармай албады? Тикендин данеги болбойт. Тикен кароосуз бош калган бакчада өзүнөн өзү пайда болот. Үй деп аталган ошол бакчада, мектеп, класс деген ошол бакчада гүл өстүрүү үчүн эмгек кылбагандар тикендердин арасында жашоого аргасыз болушууда. Бүгүнкү күндө бутубузга сайылган тикендерди биз экенбиз. Же убагында бутаган эмеспиз. Ата-энелер мугалимдер ата-энелерди күнөөлөгөндү токтотуп, ар бири өзүнө жакын турган колдорго кол сунуусу керек. Колдор бош калбаш керек. Бош калган колдор акыртуу эмнеге алып келип жатканына азыркы учурда көп эле күбө болуп жатабыз. Ата-энелер балдарыны мугалимдер окуучулардын карактерине карап жатканда, өлкөнүн эртеңине карап жаткандай карашыбыз керек. Бир адам, бир аалам эмеспи? Бир инсан менен алек болуп жатып, бүтүндөй инсандык менен алек болуп жаткандай маани берүүбүз керек эмеспи? Бир окуучуга кол сунуп жатып, бүтүндөй дүйнөгө кол сунуп жаткандай маани беришибиз керек эмеспи? Бир окуучунун арыз муңун угуп жатып, бүтүндөй ааламдын арыз муңун угуп жаткандай маани берүүбүз керек эмеспи? Бир класста сабак түшүндүрүп жатып, бүтүндөй аалам бизге кулак салып жаткандай маани берүүбүз керек эмеспи? Күйгөндөн күлү калган токойго, тикени толгон бакчага карап туруп, мен кичинекей данектен көптү үмүттөнүп албадымбы? Чөө өспөсө топурак уялсын, мээлеген жирбе тийбесе найза уялсын деген саптарды жазган Нежип Кыса күрек кичинекей бир үрөөндө ашыкча эле көркөмдөп жибердиби же сиздин оюңузча? Бир алманын ичиндеги данек балким келечектеги эбегейсиз чоң алма дарагынын бакчасыдыр. Ал эми мугалим дал ошол бакчанын алдына ала көрө билген инсан. Аттиң өтмүштө биз менен дос болгонуңузда. Арадан 3 жыл өткөн соң жакын досум, кесиптешим Абдурахман Акташ менен ар дайым жолугуп жүргөн чай бакчасында жолукмакпыз. Мен Үскүдарга бир аз эртерээк келдим. Андыктан досум келгенче бир аз китеп барактап чай ичүүгө ниеттендим. Мына ошол учурда кесибиме байланыштуу эң маанилүү сабакты аларымды билген эмес элем. Артымдан чамлыжа деп мени атымдан чакырган үндү укканымда артыма кайрылып кароону каалабадым. Анткени ар дайым чамлыжа деп чакырган үйгө кайрылсам, үйүмө кетчү жолду таба албай калчумун. Өзгөчө Үскүдарда ошондой учурлар көп болчу. Кайрадан ошол күндү укканымда артыма кайрылдым. Кандайсың чамлыжа?
деген агайымды көрүп таң калдым. Анткени көрүшпөгөнүбүзгө 10 жыл болуптур. Мени фамилиямдан чакырып жатканына караганда агай менин атымды унутуптур. Жолугуп бир аз маек курган соң Чынаралды чай бакчасында маегибизди уланттык. 3 саатка жакын созулган маегибизде Чынаралдынын жалбырактары арасында 10 жылдык өмүрүбүздү эскердик. Жакында гана эмгек ардагери болгон агайым Стамбулда көп жыл эмгектениптир. Пенсионер болгонуна карабастан каржы тартыштыгына туш болгонун көпкө чейин айтты. Менин эмне менен алек болгонумду сураганда мен агайыма окууну бүткөн соң мамлекеттик мекемеде көп деле иштебегендигимди, бир аз иштеген соң атайын сектордо эмгектенгендигимди, анан ата-энелерге, мугалимдерге өткөн семинарларымды айтып бердим. Агай менен семинарлардын маани маңызы жөнүндө кеңири маектештик. Өнүктүрүүчү семинарлар жөнүндө сөз кылып жатып, инсандардын ортосундагы мамилелер, мотивация, байланыш, классты башкаруу, балдарга билим берүү тууралуу окуган китептер темасы козголду. Семинарларда колдонгон жергиликтүү жана чет өлкөлүк булактар тууралуу айтып бердим. Өзүңүз мугалим болсоңуз да, өзүңүздүн мугалимиңиздин алдында сүйлөө оор болот экен. Мүмкүн болушунча агайдын суроолоруна кыска сүйлөмдөр менен жооп берүүгө аракет кылып жаттым. Өзүңө каалабаганды өзгөгө да каалаба деген хадис заманбап педагогикалык китептердин негизги таяныч экендиги айтты. Инсандардын ортосундагы байланышта таттуу тилдин таасири жылмаюунун садака экендиги, адамга зордоп эч качан бир нерсе жасай албасыбызды айтып жатты. Бул маектешүү аябай ырахат тартуулады. Агайыма кулак салып жатканымда мага 10 жыл мурунку окуучулук күндөрүм көз алдыма тартылып жатты. Агайымдын ансыз да булардын баары ислам тартибинде бар Саид деген сөзүн кайталаган учурда көздөрү менен бирок биз бул нерсени силерге колдонбодук деп жатты. Акыркы сүйлөмдү укканымда көпкө чейин унчукпадым. Демимди ичиме тарттым. Агайдын жүзүнө тикей карай албадым. Жөн гана жерге карап турдум. Аябай ачуу, бирок ошол чындыкты укканымда бир топко чейин унчуга албадым. Эчек пенсияга чыккан мугалимдин окуучусунун алдындагы күнөөсүн боюнга алганы аябай оор болчу. Аттиң сөзү менен башталган, биз менен мектепте эле дос болгонсоңуз кана деп аяктаган сүйлөмдүн мукактанып үнүм чыкпай калды. Окуучулук күндөрдө анчалык жактыра бербесеңиз да, мугалимдерге болгон урматыңыз өчпөйт. Албетте. Өзгөчө эгер сиз да мугалим болсоңуз, аларга болгон сыйыңыз артат. Ооба, мен да окуучу болуп жүргөндө башкалар сыяктуу көп тентектиктерди кылдым. Бирок бүгүн мени окуткан мугалимдердин баарын урматтоо менен эскерсем да, акылымдан аттиң деп башталган сүйлөмдөр сызып өтпөй койбойт. Көп ирет аттиң, биз менен мектеп жылдарында дос болгонуңузда кана деген өкүнүчтүү сүйлөмдү кайталадым. Мугалим ыйыкпы? Ар дайым мугалимдер майрамында ыйык мугалимим ураандары жазылат. Мен да мугалимдик ыйык кесип экендигине ишенем. Анткени менен бул бардык мугалимдер ыйык дегенди түшүндүрбөйт. Кесиптин өзү ыйык. Мугалимге болгон сый жок деген ойду да колдобойм. Анткени сый бул татыктуулук. Мугалимдик кесипке ээ болгон дипломдуулардын баары сыйга татыктуу деген пикир туура эмес. Кесиптештерим мага ачууланса да, мен айтышым керек. Кесипти мыкты аркалагандар гана сыйга татыктуу деген пикиримде бекем турам. Окуучунун көзүнө карап, өлкөнүн жана бүтүндөй адамзаттын келечегин көрө албаган мугалим окуучусуна эмес, өзүнүн көздөрүнө, көз айнегине, көз карашына дагы бир ирет көз жүгүртүүсү керек. Азыркы жаштардын кабыл алуусу начар деп өзүн өзү алдоонун кажети жок. Үскүдар мэриясы тарабынан бир топ жыл мурун даярдалган мугалимдин эскерүүлөрү деп аталган китепте башталгыч класска келген окуучу мугалимдин ажатканага барарына да ишенбейт деген сүйлөмдү окуганда ушунчалык таасирлендим эле. 7 жашында мугалимдин ажатканага барарына ишенбеген окуучу 17 жашка келгенде мугалимине кол көтөрсө, анда ошол мугалимдер окуучунун ишенимине ээ боло албаган 10 жылдын сурагы берилиши керек деп эсептеймин. Сый бул татыктуулук дегенимдин мааниси мына ушунда. Агайым мага сиз деди. Конияда жана анын бир канча райондорунда семинарлар өтүп бүткөн соң досторум мени бир китеп саткан мырза менен тааныштырышты.
Китепчи мырза мурун мугалим болуп эмгектенгендигин айткан соң экөөбүздүн сүйлөшө турган сөздөрүбүз да белгилүү болуп калды. Эсте калган окуучуларынын жоруктарын, мугалимдин коомго тийгизген таасири тууралуу маектештик. Өзүнүн окуучулук күндөрүндөгү бир окуяны айтып берген соң, агай, мен бул эскерүүңүздү сөзсүз түрдө жазамын деп күндөлүгүмө түшүргөн элем. Китеп дүкөнүнүн сатуучусу ардагер мугалим айтып жатат. Орто мектептин акыркы классында окуп жатканыбызда жыл башында математикадан жаңы мугалим келди. Мен класста орто окуган окуучулардан болчумун. Окуу жаңы ачылгандыктан башкача дем менен окуп жатканбыз. Жаңы келген мугалим аябай сылык болчу. Окуунун экинчи аптасы башталган. Агай болсо мурунку аптада өткөн темаларды сурай баштады. Биринчи суроого жооп берүү үчүн мен да кол көтөрдүм. Агай мага карап туруп, бул суроого сиз жооп бериңиз деди. Таң калуу менен эки жагыма карадым. Мага сиз деп кайрылганына ишенимдүү болгонумда дароо суроого жооп бердим. Биринчи жолу мугалим мага сиз деп кайрылып жаткан болчу. Алгач мени тамашага салып жатат го деп ишенбедим. Бирок агай баардык окуучуларга сиз деп кайрылып жатты. Сиз 3 тамгадан турган бул сөздүн таасири менен бул күнү мен өзүмдү адам, жигит сездим. Арадан 50 жыл өттү. Азырда ошол күндү эстегенде ошол сезимдер келет. Өспүрүм курактагы окуучу үчүн сиз деп кайрылуунун таасирин жашоосуна кандай өзгөртүүлөрдү киргизерин ошол күнү түшүндүм. Китептерде адам катары мамиле кылуу деген сөз колдонулат. Өспүрүм куракта улуулар тарабынан адам катары мамилеге туш болгон бала ылдам жетилет. Ата-энеси мугалим тарабынан адам сыпатында мамилеге туш болгон балдар эрте жетилип, эрте адам болушат. Азирети Али 14 жашынан тартып балаңыз менен кеңешиңиз деген. Ал эми инсан качан гана бирөөнү адам ордуна койгондо аны менен кеңешет. Жакындары тарабынан адам ордуна көрүлбөгөн жаштар өздөрүн адам ордуна койгон жерлерде болуу үчүн жакындарынан алысташат. Таазимге татыктуу мугалимдер. Окуучуларынын көзүнөн өлкөнүн келечегин көрө алган мугалимдердин баарына таазим кыламын. Колундагы дипломуна эмес, окуучулары менен байланыш куруп, кесибин мыкты аткарган мугалимдерге таазим кыламын. Класстагы нөөмөтчүлүктү чек арадагы нөөмөтчүлүктөй сезип, жоопкерчилик менен нөөмөттө турган мугалимдерге таазим кыламын. Окуучуларына сиз деп кайрылып, аларды инсан кылган мугалимдерге таазим кыламын. Менин ийгиликтеримде эмгеги бар бардык мугалимдериме таазим кыламын. Ачуу душман акылдос. Ата-бабаларыбыздын сабырдын түбү сары алтын деген акыл кеби бекеринен айтылбаса керек. Инсандын башында кандай азаптар келсе, анын баары сабырсыздыктын айынан келет. Ачуу келсе, жүз карарат, ачуу кеткен соң жүз кызарат деген сөз сабырсыздыктан инсанды уятка калтыраарын далилдеп турат. Ар кандай жаңжалдардын, кылмыштардын себебин сурай билгенде, ошол учурда ачуум келип турган болчу деп айта башташат. Өзгөчө көпчүлүк ичинде ачууңузду тийгизгендей албасаңыз, бир гана сиздин ачууңузга тийген адамга эмес, башкаларга жана өзүңүзгө зыян алып келесиз. Класста мугалим бир окуучуга ачууланса, мындан башка окуучулар дагы тескери таасир алышат. Айрыкча жаш балдар бул нерседен өтө катуу таасирленишет. Серап деген бир окуучумдун ата-энеси менен жолукканымда кызынын мугалим эжейинен коркуп жаткандыгын айтты. Корккондугунан жада калса жанынан мугалим эжей өтүп баратса да чочулап турчу. Бул нерсенин себебин билгенимде мугалим эжейге ачууландым. Мугалими аларга көпчүлүк учурда үнүн бийик чыгарып сүйлөп, ал тургай сабайт экен. Серапты эжекеси сабабаса да башка досторун сабап жатканын көрүп, андан өтө катуу таасирленген. Анын бул коркуу сезимин жоготуу өтө кыйынга турду. Окуучуларына кыйкырып аларды сабаган мугалим эжейдин абалын элестеттим. Бир чети ага боорум ооруду. Анткени ачууланган адамга көбүрөөк зыян берерин билемин. Ачуулануу бул уу. Ачуулануу адам башкага ачууланып, өзү уу жуткан сыяктуу. Ачуулануу бул башкадан көбүрөөк ошол адамга зыян тийгизет. Бир бомба баарына мурун түшкөн жерине зыян берет. Андыктан ачуу биздин ичибизде жанат, ичибизде жарылат. Ачууланган сабырсыз дароо эле кыйкырып окуучуларын тилдеген мугалим эң биринчи өзүнө зыян кылат. Болгондо да өтө чоң зыян. Окуучунун алдында эң үлгүлүү инсан болуунун ордуна окуучулардын назарынан түшөт. Окуучулардын алдында өзүнүн кадыр баркын жоготот.
ачуулануу инсанга бир гана психологиялык жактан таасир тийгизбейт, ар кандай оорулардын келип чыгышына түрткү болот жана физикалык жактан да зыян келтирилет. Мына ошондуктан менин оорулуу кылып бүтмөй болдуңар деген мугалимдерди көп көрөбүз. Сабак берүү, сабакка, темага, класска жетекчилик кылуу оңой эмес. Андыктан ачуу менен окуучуларга кыйкырып, аларды тилдеген мугалимдер сабакты уланта албайт. Уланткан учурда да сус, бир калыпта өткөн сабак болот. Бир гана ал сабакта эмес, күн бою өзүн тынчсыздандырууга аракет кылат. Класста окуучуларга көп ачууланган сабырсыз мугалимдин кесиптештери менен болгон мамилесинде да маселелер пайда боло баштайт. Класстагы көңүлсүздүк эми жүрө-жүрө башка чөйрөдө да пайда болот. Ачууну басуу оңой эмес. Андыктан ачуулануу мугалимдин үй бүлөсүндө да өзүнүн залакасын тийгизбей койбойт. Кайсы кесиптин ээси болгонуна карабай иште көбүнчө көңүлсүз жана көйгөйлүү жүргөн адамдардын ишинде гана эмес, үйүндө да көйгөйлөр болушуна биринчи жолу аскерде жүргөнүмдө күбө болдум. Аскерде жазуучулук кызматты аркалаганыма байланыштуу кол башчылардын өз ара сүйлөшүүлөрүн каалабасам да кулагым чалып калчу. Алар көбүнчө кол башчылары менен келишпестиктери үйдө да өзүнүн терс таасирин тийгизерин айтып калышчу. Сабырдуу болуу оңой эмес, бирок ачууга алдыруунун зыяны өтө чоң. Ачуу душман акылдос, андыктан жараткандын эмне үчүн убакытка ант берип сабырдууларга мактоо айтканын дагы жакшыраак түшүнүп турам. Ачуулануу бул уу, анын даамын татпаңыз. Арманыңызды ичиңизге каттыңыз. Азыркы жашоонун негизги маселеси бул жан дүйнөнүн тынчсыздануусу. Кайда барба, кимден сураба, баарынын жан дүйнөсүндө тынчсыздануу кайгы бар. Мына ошол жүрөгүндөгү тынчсыздануудан улам адамдар өздөрүн башкалардын да жүрөгүн оорутууга акысы бардай сезишет. Жумушта жетекчисине ачууланган атанын үйүндөгү жубайы менен баласынын ачуулугуна акысы барбы? Жолдошуна ачууланган эненин ачуусун балдарынан чыгарууга акысы барбы? Мугалим жеке жашоосундагы көйгөйлөрүнөн улам класстагы окуучулардын жүрөгүн оорутууга акысы барбы? Эгер жумуш менен үй бүлөдөгү сезимдерибизди, көйгөйлөрүбүздү биринен бирин алмаштырбасак, учурдагыдан да бактылуулугубуз артмак. Бул тууралуу кесиптештерим менен көп маек курдум жана иштеги үй бүлөдөгү көйгөйлөрдү тең салмакта кароо тууралуу айтмакчымын. Жеке жашообуздагы көйгөйлөрдү класска эч качан өзүбүз менен кошо алып кирбешибиз керек. Иште ар кандай көйгөйлөргө туш болбош үчүн өзүбүздөгү ар кандай маселелерди мектептин босогосунда таштап коюшубуз керек. Мектептин босогосунда таштап коя албаган көйгөйлөрүбүздү класстын босогосунда таштоого мажбурбуз. Албетте, кесиптештерим менен маек курабыз, көйгөйлөрүбүздү ортого салабыз, бирок жеке көйгөйлөрдүн айынан балдарга ачууланып, балдардын жүрөгүн оорутууга акыбыз жок. Кайгыларыңызды кайгы дарагына асып коюңуз. Бир адам үйүн жыгач устага оңдотуп жатып, жашоосундагы өтө маанилүү сабакты дал ушул жыгач устадан алат. Эски үйүмдү оңдотуу максатында аны жыгач устага бердим. Уста биринчи 3 күнүн кыйынчылыктар менен баштады. Машинасынын дөңгөлөгү жарылып калганлыгына байланыштуу ишке 1 саат кечигип келди. Электр жыгач аралоочу арасы бузулуп калды. Андан кийин эскилиги жеткен айланма үстөлү иштебей калды. Аны үйүнө жеткиргенимде кудум эле таш сыяктуу отурган. Үйүнө жеткенибизде мени үй бүлөсү менен тааныштыруу үчүн үйүнө чакырды. Үйгө жакындаганда бир дарактын түбүндө кыска убакытка күймөнүп, дарактын бутактарына 2 колу менен кармалап туруп калды. Үйдүн эшиги ачылганда адам таң каларлык өзгөрдү. Жүзүнө жылмаюу кирип, 2 баласын кучагына кысып жубайынын жүзүн сүйдү. Кийинчерээк үйгө баратып жолдогу баягы даракка көңүлү түштү. Бир аз мурун болгон окуяга кызыгуум артты. Мени узатууга чыккан устага суроо узаттым. Уста, ал менин кайгы дарагым. Иште ар кандай күтүлбөгөн жаман окуялар болот. Аны болтурбай коюу менин колумдан келбейт. Бирок ал көйгөйлөрдүн үйүмдөгү жубайыма, балдарыма тиешеси жок экени турган акыйкат. Ошон үчүн жумуштагы көйгөйлөрүмдү үйгө кирерде ошол даракка асып коем. Эрте менен аларды кайра жумушка баратып ошол жерден алам. Кызыгы эмне билесизби? Эрте менен аларды ошол жерден алганымда мурункуга караганда азайып калганын көрөм. Сахнада аткаруу чеберчилигиңизге көңүл коюңуз. Бир театр оюнчусун көз алдыбызга элестетиңиз.
сахнага чыкты, бирок маанайы жок болгондугуна байланыштуу өз ролун өтө начар аткарууда. Сөздөрүн унутуп, сүйлөгөндөрү менен кыймыл-аракети такыр бири-бирине коошпой, сахналаштары менен да аткаргандары такыр дал келбей жатты. Дал ушундай театрлык оюнду сиз көрөт белеңиз. Театр күйөрманы катары аткаруу чеберчилиги төмөн болгон оюнду көрбөй коюуга акысы бар. Ал эми окуучунун мындай кылууга акысы жок. Сиз да театр оюнчусусуз. Ар кандай учурда сахнада өзүңүздүн аткаруучулук чеберчилигиңизди түшүрбөшүңүз керек. Сахна артында өз кайгыңызга өзүңүз буулугуп турсаңыз да, сахнага чыккандагы жоопкерчилигиңизди, милдетиңизди билишиңиз керек. Мугалимдер да класстын босогосун аттагандан мурун болгон кыйынчылыктардын баарын эшиктин сыртына таштап кирүүсү керек. Ооба, окуучу көрүүчүлөр залын таштап кете албашы мүмкүн, бирок ал мугалимди таштап кетет. Денеси класста болгону менен акылы сыртта калат. Класска киргенде сахнадагы парда ачылып жаткан сыяктуу мамиле кылуу керек. Мен да жумушту парда ачылып жатат деген принципте баштагандардын катарына киремин. Ушундай оор заманда инсан кантип күлсүн? Ушунчалык оңой беле деп ойлонбоңуз. Айланаңызга караңыз, көйгөйү жок бир адам көрө аласызбы? Бул дүйнөдө эки гана адамда көйгөй болот. Бул дүйнөдө эки гана адамда көйгөй болбойт. Биринчиси али жарык дүйнөгө келе элек адам, экинчиси болсо өлгөн адам. Мен кесиптештерим менен маек куруп отурганда көбүнчө Маскарапоз тууралуу төмөндөгү окуяны айтып беремин. Маскарапоз. Таң заарда маанайы жок адам кафеге кирди. Көп жылдан бери адамдар менен иштешип жүрүп, машыгып калган кафенин кожоюну колуна 2 чыны чай алып жанагы кишинин жанына отурду. Кафенин кожоюну жанаракта келген кишинин кайгысын көрүп турду. Көйгөйү, арманы бар адамдын көңүлүн туман каптап турат. Ал адамдын арманына ортоктош болуп, анды тыңдасаңыз, ага жардам бере алсаңыз да, ошол туман баскан көңүлдөгү туңгуюктан терезенин пайда болушуна себепчи болот эмеспи? Кафенин кожоюну аны жакшы билчү. Жанагы маанайы жок адам кафенин кожоюнуна жан дүйнөсүн ачты. Айтып жатып көзүнөн жаш төктү. Кафенин кожоюну да чыдай албай ыйлап жиберди. Жанагы киши баарын айтып бүткөндөн кийин кафенин кожоюну көзүнүн жашын арчып, "Эх, бир тууганым, мен бул жерде көп адамдарды көрдүм. Көп адамдардын кайгысын уктум, бирок сен сыяктуу кайгысы терең адамды көрбөгөм. Жараткан жардам берсин сага. Сага жардам берүү колумдан келбесе да, мен сага бир кеңеш айтайын. Мен ар дайым маанайым чөккөндө маңдай жагыбыздагы көчөдөгү циркке барам. Циркте бир Маскарапоз оюн көрсөтөт. Анын оюндары адамдын кайгыларын унуткарат. Ал жерде кайгыларым бүтпөсө да жеңилдеп калам. Сен дагы ошол жака бар" деди. Бүтүн кайгыларын айтып берген киши кафенин кожоюнуна тике карап, "Ошол Маскарапоз менмин" деди. Ошондо кафенин кожоюну эмне дээрин билбей, оозуна сөз келбей калды. "Менин жан дүйнөм кыйналып турат. Андай экен сенин да маанайыңды бузам" деген адамдар өзүмчүл болушат. Ал эми өзүмчүлдүк болсо, баарына мурун ошол адамдын өзүнө зыянын тийгизет. Кайгыларыбыз ичибизде калсын. Сүйүү дарысын кем кылбаңыз. Жаңыдан ишке киргенимде өтө кубандым. Ортоңку Анатолиядагы бир кароосуз калган шаарчага келдим. Шаарчанын абалына карасаңыз, согушта талкалангандай эмес, элес калтырчу. Ушул жерде бир гана жагымдуу көрүнгөн бир мекеме бар эле. Ал мектеп. Мектепке кирдим. Мугалимдер бөлмөсүндө 3 мугалим сүйлөшүп жатышкан экен. Мен өзүмдү тааныштырдым. Ал ортодо мүдүр келип калды. Тааныштык. Колундагы бир канча кагаздарга кол койгон соң сабактардын программасын берди. Ал мага ийгиликтерди каалап, мугалимдер бөлмөсүнөн чыкты. Бөлмөнүн бир бурчунда гезиттерди карап отурган Хасан агай, "Кудай жалгасын сизди. Бул жака келип жакшы кылдыңыз. Бул жерде иштегениме 3 жыл болду. Бир да түрк тили мугалими келбеди. Ошондуктан ал иш биздин мойнубузда болду." Дагы бир мугалим, "Агай, биринчи сабагыңыз кайсы класска?" деп сурады. Жадыбалга карап, 8 класска деп жооп бердим. Бөлмөдөгү мугалимдер күлө башташты. Менин болсо жүзүм кызарып кетти. Тер басып эмне дээримди билбей калдым. Көркөм өнөр мугалими Сабри бей, "Сиз да жолдуу экенсиз" деп кайгылуу жылмайды. "Эмнеге?" дедим. "Эмнеге болсун?
Мектептин эң тентек классы. Бир тентек окуучунун айынан ал класста сабак өтүлбөйт деген жоопту берди. Ким бул окуучу? Ким эле? Оңбогондун дал өзү. Бою кичинекей болгону менен тентектиги андан ашып түшөт. Азыр уккандарым мендеги баягы сүйүнүчтү жууп кеткендей болду. Атагын уккан жанагы окуучу менен тезирээк таанышып, аны көргүм келди. Коңгуроо чалынды. Класска чечкиндүү кадам менен кирдим. Тик турган окуучуларды орундуктарына отуруусун өтүндүм. Мага чочулап карап турушту. Мен өзүмдү тааныштырып, анан кезеги менен окуучуларга өздөрүн тааныштырууну айттым. Көптөгөн окуучулар өзүн үй бүлөсүн тааныштыруу үчүн көп нерсе таба албай жатышты. Бири буудай талаларын, бири түшүмсүз жерлерин, бири кыштан салынган үйүн айтып жатты. Кезек тентек Ахметке келгенин балдар бирин-бири карап күлө баштаганда түшүнүп калдым. Чачтары уйпаланган, үстү башы кир, бою кичинекей бул баланын бейбаштыгы да бар эле. Тентек Ахметтин башынан бутуна чейин бир ирет көз жүгүрттүм. Көздөрүнө тигилдим. Жүзүндөгү ойду окууга далалат кылып жаттым. Бир заматта алдыма турган бул атактуу окуучу жөнүндө бир топ чиеленишкен ойлор сызылып өттү. Тентек Ахметтен үй бүлөсүн сурадым. Кандай үйдө турушаарын айтып берди. Атасынын ишин айтты. Көздөрүнө жаш тегеренип турду. Оорукчан апасын айтты. Көзүнө жаш толуп турду. Бирок ыйлабады, баш тартты. Ахмет ыйлабайт эле. Ал дайыма башкаларды ыйлатып, өзү күлүп жүрчү. Бирок анын жан дүйнөсү ыйлачу. Анын айткандарына көпкө чейин кулак салдым. Айткан сайын айткысы келип жатты. Ушунчалык көйгөйү бар бала сабакка көңүл бурмак беле. Ахметтин көздөрүнө тигилдим. Алар эң баштык менде эмне кылсын? Тентектикти мен эмне кылам? Ушундай кичинекей туруп, ушундай оор жүк көтөрүү оңойбу деп жатты. Аны түшүнүп жаттым. Ал нан казар эле, буудай казар эле. Жашай турган үйгө, ден соолугу чың апага, күчтүү атага муктаждыгы бар эле. Ал дагы кичинекей турпатын жашыра турган кийимге, сүйкүмдүү болгон буттарын жылыта турган байпакка, бөлүнүп тамтыгы чырпыгы жаркыраган бут кийимге муктаждыгы бар эле. Баарынан да мугалимдер менен досторунун анын түшүнүүсүнө, сүйүүсүнө муктаж эле. Бет алдында түшүнүүгө, угууга, мээримге, сүйүүгө зар болуп турган Ахмет турду. Сүйкүмдүү бир бала турду. Көз алдымда көпкө чейин суугарылбагандыктан көгөрбөгөн, көгөрө албаган көчөт турат эле. Таттуу токоштон тырнакча даам татпаган көздөрү жашка толгон адам баласы турду. Тентек Ахметке таттуу токоч алып келдим. Бир таттуу токоштун жаш балага ушунчалык чоң кубаныч, толкундануу тартууларын билген эмесмин. Ичимден таттуу токоч болсо жарасы жеңил дедим. Бирок баланын көздөрү, мен көп күндөр ачка калдым, суук бөлмөлөрдө уктадым. Мага таттуу токоч эмес, мени жылыта турган, курсагымды тойгузган сүйүү керек деп жатты. Сабак бүтөрү менен мугалимдер бөлмөсүнө бардым. Тентек Ахметтин айткандарына али да болсо кулагыма жаңырып турду. Мехмет мырзанын алып келген чайын араң ичип жаттым. Мени байкап турган Сабри мырза, мырзам, байкаганыма караганда сиз да жактырбадыңыз окшойт, деди. Жок, баары жайында, тескерисинче кубанычтамын. Сиз бизди тамашага салып жатасыз деп үмүттөнөмүн. Кантип эле? Мен сиздер менен тамашалашмак элем. Сабри мырза башын чайкап, ишенүү максатында мага дагы бир карап алды. Үн катпады. Сабактарыма кирип темаларды өтүп жаттык. Кеч киргенде төшөнчүмө жатып алып, ташпоор тагдыр кичинекей Ахметке сүйүүнү көп көрбөгөн экен деп ойлонуп жаттым. Эртең мененки сүйүүгө негизделген атайын программа түздүм. Ахмет муктаж болгон нерселерди алууну пландадым. Эртеси күнү мектепке барганымда Ахметти тааныбай калдым. Үстүндөгү жаңы кийимдерди, кичинекей ботинкалары өзүнө аябай жарашып турду. Жаранын себебин билген соң ага кам көрүү оорчулук туудурбады. Ар күнү сүйүү бакчамдагы сүйүү менен Тентек Ахметти суугарып айыктырып жаттым. Танапис учурунда мектептин бакчасында оюн ойногон окуучулар өздөрү менен мени да көргүлөрү келчү. Балдар менен ойноп жатып, балачыгыма сүңгүп кирер элем. Бир күнү окуучулар менен сүйүүнүн күчү деген темадагы бир окуяны өтүп жаттык. Бул теманы биз окуучулар менен чогуу талдадык. Бул окуя өзү күз мезгилинде Торос тоосунун этегиндеги Даврос жайлоосунда болгон. Чабандын короосунда карышкыр тиет.
Карышкырлар менен Карабаш бирин-бири тамактап алып бууп баштайт. Карабаш жеңди, бирок анын денесинин көп жеринде терең жаралар бар эле. Карабашты көчөнүн башындагы ветеринарга көрсөтүштү. Ал Карабаштын жараттарын таңып, ийинине сайып, дары берди. Ошентсе да Карабаштын тирүү калуу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигин айтып жатты. Карабашты Dabраска алып келишти. Хусейин чабандын кичинекей сүйкүмдүү кызы Карабашты козуга окшоштуруп, "Сен кандай сүйкүмдүү козусуң? Келчи сени сүйөйүн", деп күн сайын эртели кеч Карабаштын башынан сылайт. Тирүү калышынан үмүт үзүлбөгөн Карабаш кайрадан жанданып, абалы жакшыра баштады. Карабаштын абалынын жакшырышына кичинекей кыздын сүйүүсү себеп болду. Окуучулардын баары бул окуядан сүйүүнүн кандай күчкө ээ экенин түшүнүштү. Алардын ар бир сүйүү жөнүндөгү өздөрүнүн жашоосунан алынган мисалды айтып жатышты. Сөздү Фатмага берди. "Агай, биздин үйдө мышык бар. Аны сыласам менин кучагыма кирип уктайт" дейт. Анда башка дагы бир топ окуучулар өздөрүнүн жашоосундагы мисалдарын айтышты. "Балдар, сүйүү бул көңүлдөргө жылуулук тартууланган жылуу кучак, жылуу дем. Сүйүү бул ызгаардан, сууктан калкалап турган жылуулук. Балдар, ийгилик, тынчтык, бактылуулук бар жерде сүйүү бар." Окуучулардын үндөрү келип жатты. "Агай, мен сизди жакшы көрөм. Мен да сизди жакшы көрөм. Окуучулар жана мен болуп өзүнчө сүйүү тобун түздүк. Биздин ийгилигибиз күн санап өсүп жатты. Ортобузда пайда болгон сүйүү биздин жараткан ийгиликтерибиз Сабир агайды аябай таң калтырып. Чынын айтам агай, мен баарына окуучуларды күнөөлөөчүмүн. Эгерде бул жерде күнөөлүү бирөө бар болсо, ал менмин" деп оюндагысын айтмак. Акыры ушул күнгө чейин чаңкап, жашылдан бир бүчүрү жок Гексу шаарчасы эми мектеп бакчасындагы бажырайган гүлдөр менен көркүнө чыгып турду. Окуу жылы аяктады. Бүтүрүүчү класстардын баары мектепти аяктады. Алардын ичинде Тентек Ахмет да бар эле. Тентек Ахмет кийинки окуу жылында Айылдагы лицейде окуусун улантты. Ал туугандарынын үйүндө жашап турду. Ахметтин абалынан кабар алуу үчүн мектебине бир нече жолу бардым. Ал барганымда анын жөндөмдүүлүгүн айтып макташаар эле. Ахмет мен ар барбаган сайын менин колумду кучактап, "Агай, колуңуздан сүйгүм келет" дээр эле. А мен ага азыр эмес, убагы келгенде дечүмүн. Ошол учурларда которулганыма байланыштуу Стамбулда кызматка орноштум. Ахмет менен бир канча жолу кат алышып турдук. Акыры жазган катында мектепти аяктап жатканын жана окуусун улантарын айтыптыр. Оорулуу апасын айыктыруу үчүн, башкалардын түгөнбөгөн оорусун жок кылуу үчүн дарыгер болууну каалаганын жазыптыр. Эмне болду билбейм, бирок ушул каттан кийин аны менен кат алышпай калдык. Убакыт суудай агылып өтө берди. Бир күнү Сталин Мехметке китеп жарманкесине баруу үчүн Эминөнүдөн трамвайга чыктым. Трамвай Сиркежиге келгенде баштыга сынган бир жаш жигиттин мага аябай маани берип карап жатканын байкап калдым. Мен да аны карап калдым, ага жакындаштым. "Кечириңиз мырдам, сиз мугалимсизби?" "Ооба, Гексуда да иштедиңиз беле?" "Көксү" дегенинен улам мен аны жакшылап карадым. Үнү тааныштай туюлду. Тентек Ахметтин үнүнө окшоп кетти. "Ахмет сенсиңби?" "Ооба агай, мен Тентек Ахметмин." Ахмет менен жылуу учураштык. Ал Стамбул Хасеки мамлекеттик ооруканасында дарыгер болуп иштеп жатканын айтты. Мына ошол учурда мен жашоодогу эң бактылуу мүнөттөрүмдү жашап жаттым. Трамвай Султан Мехметке жетип калды. Бирок түшкүм жок. Айла жок, түшүшүм керек болчу. Түшүп жатып Ахметке мага картасын берди. "Агай, мен сизди күтөмүн" деди. Бир учурда баары түп тамырынан өзгөрдү. Жарманкеде жүргөнүмдү бир топ китеп алышым керек экенин унутуп калдым. Үйгө болсо болгону 2 китеп менен келдим. Арадан 16 жыл өтүптүр. Агай акыркы сабакты берүүнүн убактысы келген эле. Мына ушул нерсени ойлонуп жатып, бир аптага жетпей Хасеки мамлекетинин ооруканасына бардым. Кеңешчиге картаны берип, дарыгер Ахмет менен жолугарымды айттым. 5 мүнөт өтпөй мен Ахметтин алдына бардым. Бөлмөсүнө чыктык, маегибизди баштадык. Кафебизди ичип бүткөн соң, "Агай, сиз мени ушул жерде күтүп туруңуз. Ооруларым мени күтүп жатат. Мен бир аздан соң келемин", деп айтчудай болуп турду.
Анын мээримдүү көздөрүнөн бир нерсе табууга аракет кылып жатып, анын алдындагы столдун үстүнө таттуу токошту койдум. Аны көрөрү менен «Агай, менин агайым» деп көзүнө жаш айланып, мукактана түштү. Мына ошондо ага колумду узатып, «Эми менин колумду сүйө аласың» деп ага колумду узаттым. Көз жашын төгүп, менин колумду сүйдү. Колумду алып, анын маңдайынан сүйдүм. Анын көз жашына толгон бөлмөдөн чыгып жатып, «Агай, бир нерсеге муктаждыгыңыз барбы?» деген суроосуна «Албетте бар. Албетте, дарыгер Ахмет» деп эшиктин босогосун аттап жатып, ага акыркы жолу карап, «Дарыгер Ахмет, ооруларга жазган ар бир дарында сүйүү дарысын унутпагын. Ушул нерсени эч качан эсиңден чыгарбагын. Сүйүү эң таасирдүү дары. Тентек Ахметти дарыгер Ахмет кылган күч сүйүүнүн күчү болчу. Ахмет да муну аябай жакшы билчү. Сыйга сый, сыр аякка бал. Сүйүү да, сый да карама каршылыктуу. Биздин окуучулук күндөрүбүз Анадолунун кичинекей бир районунда өттү. Мектепте бирге окуган достордун айрымдары менен университетти бүткөндөн кийин да жолугуп жүрөбүз. Университетти бүтүргөндөн кийин алгачкы жылдарда кичи мекенибизде бир чай бакчасында мектептеги достор менен жолугуп, окуучулук күндөрүндөгү кылган каталарыбызды, тентектиктерибизди, өкүнүчтөрүбүздү, бактылуу мүнөттөрүбүздү айтоор, өткөн кеткендерин баарын сөз кылып отурдук. Кимибиз кантип токмок жегенибизди, кайсы мугалимдин ачуусуна эмне кылып тийгенибизди, мектеп жетекчилиги менен болгон келишпестиктерибизди кайра-кайра айтып, кызуу маек куруп жатканбыз. Дал ошол учурда мектепке баарыбызга сабак берген агайыбыз бир топ кишилер менен бирге чай бакчасына кирип келди. Жаныбыздан өтүп бараткан агай менен саламдашып сурашып коюу максатында баарыбыз ордубуздан козголгонубуз. Агайыбыз бизге бир кайрылып карап, салам айтпастан бизден узай берди. Окуучулук күндөрүндө мамилеңиз жакшы болбогон мугалим болсо да, ага болгон сыйыңыз оңою менен жок болбойт эмеспи? Саламсыз өткөн агайды карап, баарыбыз үнсүз сөзсүз туруп калдык. Балким бизди көрбөй калгандыр деген ой эч кимибизге келген жок. Анткени бул агайдын мамилеси мектепте да ушундай болчу. Эч бир мугалим менен бул агайчалык көйгөйүбүз болгон эмес эле. Отургандардын көпчүлүгү мугалим болгондуктан теманы мугалимдиктен ачтык. Өзүбүздүн окуучуларыбызды сүйлөшө баштадык. Анатолиянын облустарында, райондорунда кызмат өтөгөн, айрыкча өзү туулган жерде кызмат өтөп жаткандар ардактуу эс алууга чыкканга чейин ошол жерде болушат. 15-20 жыл бир жерде эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан мугалимдер көп. Мынчалык узак мөөнөткө бул жерде эмгектенген мугалимди ошол жердеги бардык адамдар таанышат. Өзүн тааныган билгендерден түзүлгөн чоң бир тобу болот. Ар жылы жүздөгөн окуучулар менен таанышып, кайра жүздөгөн окуучуларды бүтүрүшөт. Окууну бүткөн соң окуучуларынын жарымы окууга же ишке шаардан сырткары чыгып кетишет. Калгандары болсо шаардын өзүндө калып үй бүлө күтүшөт, иштешет. Айланасында ар жыл сайын чоңоюп турган сүйүүдөн жасалган гүл чамбарын жасоо үчүн мугалимдик кесип өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Кыштактагы коңшусунан тартып базардагы сатуучуга, коомдук унаа айдоочусунан тартып банк кызматкерине чейин бир топ окуучуларды окуткан мугалим кайсыл жерге барбасын сый-урматка ээ болот. Сүйүү менен сый-урматтын бир чагылуу экендигин эч качан унутпа, калтырбашыбыз керек. Сизден барган сүйүү кайра өзүңүзгө келет. Сүйүү менен сый-урматтын үрөөнүн биз окуучуларга себебиз, сепкен үрөөнүбүз мезгили менен келип мөмөсүн берет. Кайда болсо болсун окуучуларыңыз менен жолугуп, алар менен сурашып, ыраазычылыгын алып, сизди көргөндө сизге болгон сый-урматын сезүү көздөрүнөн, сизге рахмат айтап, устатым деген сөздү окуй алуунун өзү мугалим үчүн баа жеткис сыйлык эмеспи? Эгер сиз окуучуларыңызды көзүнөн эмгегиңиз үчүн чоң рахмат устатым деген сөздү окуй алсаңыз, жана мындан сиз ырахат алсаңыз, чарчаганыңыз жазылса, демек сиз туура кесип тандагансыз. Көп жылдар бою Стамбулда кызматта жүргөндүктөн, коомдук унаада же башка жайларда окуучуларымдын мага жүзүндөгү кубаныч менен келип, абал сурашканы мен үчүн чоң бакыт тартуулайт. Баягыда бизди көрмөксөнгө салып өтүп кеткен агай бизден алыстаганда достор менен мына буларды сүйлөштүк.
Өкүнүштүү, деди бир досубуз. Аттиң, мектепте да азыр да бизге мынчалык суук мамиле кылбаса болмок. Бул кылганын ага эмне алып келди дейсиң? Интернетте отуруп сени унутпадым мугалимим деген аталыштагы бир макаланы окуп жатып, жогоруда сиздерге айткан окуя эсиме түштү. Али Жамбейдин «Сени унутпадым мугалимим» деп аталган макаласы руханий дүйнөмдүн атасы, кымбаттуу агайым Хүснү Жошкунун элесине арналат деп башталыптыр. Сени унутпадым мугалимим. 1996-жылы кызматтык буйругум Кахраманмарашка чыкты. Окуучуларым менен бирге кордонго сүрөткө тартып, аны кооздоп боёдум. Анда менин да окуучуларымдын да эмгеги бар эле. Чындыгында аябай кооз эле. Толкундануу менен кордондорду алып шаарга келдим. Сырттын айнек менен каптаптуу үчүн айнекке бардым. Айнекченин жанындагы мага бетме бет отурган улгайган ак чач киши кордондорду алып көпкө чейин карады. Анан көрдүңбү Ахмет, деди айнекчиге. Азыркы мугалимдер башкача болушат. Кандай сонун эмгек. Жанагы үн мага аябай тааныш угулду. Кичинекей кезимде жатак мектептин дубалынын түбүндө ыйлап жатканымда, ыйлаба балапаным, мен да сенин атаң боломун, менин балдарым болсо сенин бир туугандарың деген үн эле. Жума күнү класстын терезесине сыртка караганымда жаныма келип, кел экөөбүз жума намазына баралы деген үн эле. Өмүрүмдө биринчи жолу лахмажундун даамын таттым. Жума намазынан кайтып жатып, автобуска чыгалыбы деген суроосуна жок, жөө басалычы деп жооп берген элем. Анткени агайым колумдан жетелеп алган эле. 8 жаштагы кичинекей бир бала үчүн агайынын колунан жетелеп алганы өзгөчө чоң бакыт болчу. Тамагымды жеп бүтө албаганым үчүн мени сабаган мугалимдин колунан кармап, менин баламды эмнеге сабап жатасың деп мени калкалаган агайымдын үнүн кантип унутайын. Агайдын далысына акырын гана колумду койдум. Агай, колуңузду өбөйүн дедим. Мага жакшылап карап, бир аздан соң чөнтөгүнөн көз айнегин алып чыкты. Анан дагы жакшылап карап, сен Алисиңби деди. Агайдын колун кармап өтүп кеткен атамдын колун сүйгөндөй агайымдын колунан сүйдүм. Агай жүзүмөн өптү, ыйлап жатты. Жанына отургузуп баягыда жума намазында менин колдорумду кармаган сыяктуу колдорумду кармады. Көпкө чейин маектештик. Анан бир күнү агайымдын бир имараттын дубалына сүйөнүп жатып, жан берген денесин табышыптыр. Жаратканым бейиштик кылсын агайым. Окуучусунун колунан кармаганда Күснү агай анын колунан гана жылыткан эмес, окуучусунун жүрөгүн да жылыткан. Окуучунун колунан кармаганда анын жашоосуна колун сунган. Агай кесиби менен алек болуп жүргөндө канча көйгөйлөргө туш болгонун ким билсин. Бирок агай көзү өткөндөн кийин дагы баягы өзү жылыткан колдорунун будасын алып жатат. Дуасын алып жатат. Бейишин берсин.